Азыркы 21-кылымда кантип кызда үйлөнүш керек деп. Шуну мен да билбей атам. Кыздар көп да. Анын чындыгында биздин жаштар азыр проблема болуп аткан. Кыздардын талаптары өтө жогору, балдардыкы төмөн. Кыздар жөнөкөй эле кыздар мындай талаптарды дейт, бою мынча болуш керек, красавчик болуш керек, үйү болуш керек, машинеси болуш керек. Азыркы заманда 25-тен 28-ге чейинки жаштагы балдар ушу айтылып аткан талапты аткарууга 80% жаштарга даяр эмес. 25-тен 28 жашка чейинки балдар жана кыздар талап кылып аткан нерсеге жете элек. Алар ошо сен айткан нерсени жетиш үчүн кеминде 35-ке чыгыш керек. Андай шарттарды койбош керек да. Негизги нерсени бактылуу болууну, иманын караш керек да, бисмилла деп алдыга жылый баш керек. Анан кээ адамдар болот да, ушу үйү дагы бар, машинеси дагы бар, баары бар, бирок бакыт жок болот. Ошондо эмне болосуң? Пишип жейсиңби үйүн? Негизги нерсе диндарды тандай бергиле, иншалла бактылуу болосуңар, иншалла. Мечитке кат жазып үйлөнсө болобу дейт. Мечитке кантип кат жазып? Ондай болбойт. Мындай медреселер бар, кыздар окуган медреселер, Куран жаттаган жерлер бар. Ошо мудирлер менен барып сүйлөшүп, биз ушундай үйлөнөн деген жакшы ниетибиз бар, намазыбыз бар, такыбабыз иншалла. Эгер мүмкүнчүлүк болсо көрсөк, сүрөттөрүн көрсөк, эгер манан жакса бирөө ошол сөзүбүздү айтып көрсөк десеңиздер да болот иншалла. Аны үчүн ошол окуу жайларга барып сүйлөш керек. Мен келинчегим экөөбүз тамашалашып калдык да. Анан мен айттым, чото мен эч ким билбей атат окшойт. Мен кастинг жарыяласам окшойт. Ансаарында сиз да кастинг жарыялап коюңуз. Мен үйлөнөмүн. Мага мынча жаштан мынча жашка чейинкилер болсо аламын деп Инстаграмыбызга жазып коюң. Анонимно мен ошол өзүм немесин сыр сактап берем деп чыгарсаңыз мүмкүн иншалла ниети барлар жазышы мүмкүн. Кээ бирки алтындар көрүнбөй кумдун ичинде жаткан болушу мүмкүн да. Ошого чыгып калышы мүмкүн иншалла.